гимназия деп күнү түнү чуркап, башкаларга жакшылык кылып, слуховой аппарат сатып берип, сен жакшысың да, Балдарды окутуп, аларга бир жакшы келечек куруп берели деп ошол жакта жүрөм. Бизде ремонт болбойт. Акчаңардын да кереги жок, олимпиадага да катышпайбыз. Эмне эле киришесиң, жапыр. Андан көрүп мугалимдердин жашоосун евро кылып койгула, жашооңор оңолот ошондо. Сизге рахмат. Ошончо касек кылсам да сиз мага жардам берип койдуңуз. Бекжандын жакшы жетишкендиктерин сизге айтып коеюн дегем. Азаматсың балам. Мен сени менен сыймыктанам. Саламатчылык кандайсыңар? Саламатчылык. Окууларыңар жакшыбы? Ай Азамат. Саламатчылык. Жакшы. Агай, жүрсөңүз сонун нерсе көрсөтөм. Не болду? Агай, жүрсөңүз эшикке. Кана балдар. Биздин машинебиз кандай жүрүп жатат? Ошону талкуулайлы. Биринчиден, бул жерде химиялык процесс жүрдү. А кандай процесс жүрдү, ким айта алат? Кана. Кана? Уксуз менен сода кошулганда нейтрализация жүрөт да. Туура айтасың, Бекжан. Туура айтат. А кандай реакция бөлүнүп чыгат? Кычкыл газ. Туп-туура. Көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Газ чыкса эле машина жүрүп кете береби? Агай, газ басым менен жүрүп атпайбы? Басымдан инерция жүрүп, машинени түртүп атпайбы? Эң туура. Бул жерде химия менен физика иштеп жатат. Эми математикалык жагын карайлы. Математикалык жагын карасак, бул бир кашык содага 200 грамм уксусту кошсок, биздин машина 2 метр жүрдү дейли. Ал эми 4,5 метр жүрүш үчүн канча кошобуз? 200 А соданы канча кошобуз? 400 грамм. Анан? Туп-туура. Азаматсыңар. Assalamu alaikum Koçkor agay. Алейкум. Кандай бар? Келиңиз агай, кандайсыз? Мен сизди газетаны окудум. Аябай сон чыгыптыр. Завуш болгон турбайсызбы сиз? Рахмат. Акырын сүйлө. Үйдү сата элек экенсиң, Батыр. Ооба агай, азырынча үйдү сата элекпиз. Эмиңди мага бер, Батыр. Эми бөлүп берсем болобу? Жүрүңүз үйгө. Үйдө чай үстүнө сүйлөшөлүчү. Келиңиз агай, кириңиз. Баса, улуу балам эмки жылы 5-класска барган эле. Гимназияга барып тапшырсак деди, кел агай. Кел ага. Кириңиз агай, жүрүңүз. Бул методиканын эң негизги сапаты тире. Агай, тире койгон жерди мен деле билем. Кечиресиз, адат болуп калыптыр. Агай, байкадыңызбы? Биздин мектепте жаңы салт пайда болуптур. Кандай салт? Эгерде мугалим теманы же сабакты жакшы түшүндүрсө, балдар кол чабып үйрөнүп алышыптыр. Биология бул жаратылыш жандыктар жөнүндө эле. Кана келип чыгып айттырчы бизге. Туура, тоок айтады. Көрдүңүз Батыр, мына. Көрдүңүзбү? Мына, эми туура болду.
Кана балдар, дагы бир жолу кайталайлы. Мен адамдардын жамандыктарын көрбөйм. Мен айланамдагы жаман сөздөрдү, ушактарды укпайм. Мен досторума, ата энеме, мугалимдериме чын жүрөктөн жакшылыктарды каалайм. Ай азамат, мен айланамдагы адамдардан бир гана жакшылыктарды издейм. Азаматсыңар балдар. Кана? Мен адамдардын жамандыктарын көрбөйм. Ким кандай жакшылыктарды байкап жүрөт? Жакшылыктар жазгандар барбы? Эч ким жазган жокпу? Эмкиде ким эң көп жана оригиналдуу жакшылыктарды жазып келсе, ошого сыйлык болот. Ошо балдар. Айланаңарда жакшылыктарды издеп таап келгиле, макулбу? Макул. Боштуңар балдар. Мен бардык мектептерди кыдырып чыктым. Бир гана силердин мектепте бир да жылыш жок. Мен чогулушта эле айткам. Ремонт жасабайм деп. Агай, биз мамлекеттик жумуштабыз. Указ, приказ деген бар. Ремонт сопсон эле. Андан көрөк башка жагынан жардам берсеңер. Сөздү көбөйтпөй азыр. Буйрук келсе аткарылбаса эмне болот, билесиз? Сиз мени коркутканы келдиңизби? Сизди коркуткан эч ким жок. Бирок бул нерсе жөн калбайт. Ремонт кылбайм, олимпиадага катышпайм деп каршы чыга берсеңер силерди ким жактырат? Силердин чоңдоруңарга жагабы, жакпайбы мага эмне? Мына менде мугалимдер бар, окуучуларым бар. Мен ошолорду ойлошум керек. Сиз аларды ойлосоңуз, айтканды кылып коюңуз. Мектеп сиздин менчигиңиз эмес. Мунун баары мамлекеттики. Биз болбосок, мурун кайда элеңер? кыйкырбаңыз. Силер кабинеттен чыкпай отуруп эле. Келип опанан коркута бересиңер. Ошончолук эле кыйынкесиге бир жолу келип. Агай. Кел. Дарыңды ич. Дары ичсем уйкум келе берет экен. Уйкуң келсе уктап эс ал да. Кел. Айдул акени же Кочкор агай чакырчы. Биретул Айгүлдү да чакыртайын. Болбосо Айгүлдү. Гимназияда эмне болуп атканын билейин дедим. Ооротсоң кайра какшыктайсың да. Ооротсоң жатып эс ал да. Доктур сага эмне деп айтты? Мектебиң эч жакка качып кетпейт. Сен мага чындап эле гестапо болдуң го? Эчтеке эмес. Рахмат рахматыңа. Сен эмне эле менен бүгүн урушкуң келип калган? Же эмне? Мен дагы эле кат сүйөсүңбү? Тантыбачы. Апай, эмне сүйбөйсүңбү? Эс ал. Эмне? Жөн жатпай иштей берейин дедим. Эч кандай нагрузкасы жок. Ушу сен кээде жаш баладан да өтөсүң да. Эс ал. Ой, эмне чыгып тур, эмне? Не окусаңыз? Логика жана математика деген макала кийинки бет баш. Ой, силердин логический задачаларыңыз тим менен үйдөгүлөргө талаш тартыш болуп чыгарылышты. Ой, соны чыккан турбайбы? Азаматсыңар. Костюмуңуз чекчейип турат. Карагылачы прям фото кийип. Рахмат. Чоң рахмат. Окусаңар катуураак түшүнүп берчү. Математика боюнча чоң ачылыш алып келген Кочкорбай. Ай азамат.
Саламат. Отыр ал. Қалпақсанын тұрады. О, Айнұр, не болды? Агай, газетада берилген тапшырмаларды аткардым. Көрсөтсөм болобу? Алып кел. Тура. Тура, азаматсың. А болчу. 100% бойдон калат. Туурабы? Туура эмеспи? Анда чогуу чыгарып көрөлү. Кана балдар. Көңүл бургула. О тапшырманы окучу. Товар кече 10% кымбаттады. А бүгүн болсо 10%га арзандады. Ошондо биринчи күнгө салыштырмалуу баасы канча пайыз болду? Канча болот балдар? 100%. Эмнеге? 100гө 10ду кошобуз, 110 болот. Андан кайра 10ду алабыз, 100 болот. Эми балдарым, карап тургула. Товар биринчи күнү 100 сом болчу дейли. 10%ге бул кымбаттады. Мына. 10ду кошобуз. Карабар 110 болду. Мына бул мурунку товар, эми кийинки товар бул болду. Эми бул товарды карап тургула. Мунун канча болот мунуку? 11 агай. Кызым, мына эми туура айттың да. Туура. Ошондо канча калат? 99. Эң туура. Көрдүңбү кызым? Мына ушундай кылбайсың. Мына эми туура болду. Ошондо карагылачы балдар. Товар кымбаттадыбы же арзандадыбы? Арзандады. Агай, мен математиканы кызыксыз, кереги жок десем, жашоого аябай пайдасы тиет экен да, Балдар, математиканы жакшы окусаңар, жок дегенде турмушуңарда кредит алсаңар, жетирбейсиңер жемиңерди. Агай, математиканы ушинтип өтүп турсак, кызыктуу болот экен. Кечке эле жаттай бербейчи? Агай, сизге уруксатпы? Не болуп кетти? Агай, эшикке комиссия келиптир. Сиз завуч катарларды тосуп алыңыз, Мейли макул. А сен анда гапырагайга барып кел. Мен тосуп алайын, макул? Так, балдар. 78-чи бетти ачып, өз алдыңарча тапшырмага даярданып отуруп тургачы, макулбу? Мага бир зарыл жумуш чыгып калды. Айнура, гезитти берсең көрөйүн. Берсең. Карачы, могу жерде агай жакшы түшүрүптүр, Карасаң, качы менен сулуу көрүндү. Ооба, жакшы көрүнүп калат экен. Кыздар, Деген көрсөм математика. кыздар, мага акча берип тургучу. Канча? Эмне аласың? Райцентрге барып келгени. Бизде акча жок да, райцентрге эмнеге барасың? Керек болот. Аты эмне сурады бизде эчтеге акча жок. Айтчы, эмнеге барасың? Ал дегенчи, секрет да. Ой. Ким? Саламатсызбы же? Агай үйдөбү? Үйдө эмне болду? Тиги мектепке срочно керек болот. Бизге деген райондон. Жанын коесуңарбы? Айыксыңбы кичине? Өзүңөр деле ойлобойсуңар мындай. Эже кечирип коебуз. Зарыл иш болбосо мен деле Жаңы эле уктап калдым. Дары ичип. Эс алдыргылачы. Ансыз деле жүрөт го күнү түнү. макул анда жакшы алыңыз. Балдар, убакыт бүттү, чогулткула. Качкан жексеңи. Дагы 10 мүнөт бар балдар.
Жарым сааттан бери жазып атышат. Жетиштүү эле убакыт берилди. Регламент менен 40 минут берилиш керек эле мындай контрольный кабалдарга. Регламентти мен билемби же сиз билесизби? Жазам деген бала 20 мүнөттө жазып коет. Чогулткула. Сиз ошол балдарды колдон келишинче билим берип атабыз ушу балдарга. А бул эмне? А бул эң сонун ателлер мектеби. Биз жаңы демилге көтөрүп ушундай методика колдонуп атабыз. Бул эн аталар менен бирге балдар менен кошо сабак өтөбүз. Кайда өтөсүңөр? Ушул эле мектепте. Ателлер менен бирге сабак өткөндөн бери балдардын билим деңгээли аябай жакшы өстү. Анын үстүнө эн аталар менен да мамилебиз жакшы. Кайсы убакта өтөсүңөр? Кечинде сабактан кийин караңга чейин отура беребиз кээде. Караңга чейин? Светти жандырасары? Анан караңгыда окулбайт да. Жүрбү анда учительскийге. Жүрүңүз бияқта, мына учительский кириңиздер, жүр. Сеники канча болду? Меники 3 болуптур. Меники 2 болду. Топу сеникичи? Мен издеп атам. Дагы деле таба элексиңби? Көпкө издеп кайра айтасың. О, эже. Эже атыңызды айтып коюңуз. Мен көрбөдүмбү? Эмнени көрдүңөр? Эже, сиз мусорду пакетке салып койдуңуз го? Атыңызды айтып коюңузчу эже. Эмнеге? Мектептен ушундай тапшырма берген. Жакшылык кылган адамдардын атын жазып келе деген. Ой, ботам тапшырмаңар укмушко. Эже, атыңызды айтып коюңузчу. Атым Бактыгүл. Мен бүттүм. Мен кеттим. Ой, тапшырмаңар менен силердин. Жокпу, сен кетесиңби? А бул эмне деген сабак? Бул инсан таануу деген сабак. Мында биз чыгаан инсандардын эмгектери менен балдарды тааныштырабыз. Балдар алардан үлгү алышат. А мунун программасы кайда? Программасы мынакей. Убайдулла деген ким эле? Акын беле? Жок, акын эмес, ал биздин завхоз. Ал ушу биздин гимназиянын түптөлүшүнө чоң эмгек кошкон адам. Завхоз? Түшүнүктүү. Муну ала кетелик, документтерге тиркеп койгула. Акыл эмгек маданият деген эмне? Ал дагы кошумча сабак. Мында биз балдарды эффективдүү түрдө окутканга үйрөтөбүз. Бул сабакта завхоз же кароолчуңар жокпу? Жок, мында акыл эсти иштетүүнүн атайын биздин агайыбыздын өзүнүн иштеп чыккан методикасы. Эгер көргөзмөсү менен таанышабыз десеңиздер, мынакей. Кошумча кружоктор деген эмне? Бул эми балдардын алган билимдерин теория түрүндө эмес, практика түрүндө колдонгонду үйрөтүү. А буга каражаттар каяктан алынат? Ушул эле гимназиянын бюджетинен алабыз. Понятно. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ким менен келдиң? Бирөө менен келдиңби? Ким баласың ай? Ой, сүйлөбөйсүң, ким баласың? Ой, эмне болду? Ойке, балдар жакшылыктын баарын чогултуп алышты. Мага жетпей калды. Эмне дейт? Ой, түшүнгөн жокмун эчтеке. Сиз деген айыл өкмөтүсүз да. Ооба. Айылга көп жакшылыктарды алып келдиңиз да. Айтып коюңузчу, жазып алайын үй тапшырмага. Сен гимназиядан эмессиңби? Капырагайдын таппаганы жок да. Эмне кылсак? Жаз, давай. Жаз. Мен бүгүн отчет даярдадым. Анан районго барып келдим.
Эмне тиктейсиң? Жазбайсың? Булардын эмнеси жакшылык? Айылга эмне жакшылык алып келди? Биздин жумуш да. Жакпай калдыбы? Каныкей. Көчөнүн аягындагы трансформаторду оңдошту беле? Жок, эмки жума дейт. Телефон чалып чакырчы. Көрүңө Шултан айтпай ошого келишсин. Макул. Жүр. Түшүнүктүү. Анда биз директордун кабинетине баралы. Директор ушул жерде эле отурат. Биз менен эле чогуу иштейт. Гапыр Маматкулович ооруп калды, ошого байланыштуу эле келбей калды. Биз ушул эле кабинетте отурабыз баарыбыз. Понятно. Директордун кабинетинин кейпи болсо. Баса, Олимпиада дайрыктан кандай болуп жатат? Даярдык Олимпиадага биз көрбөй элебиз го дейм. Жайгүл мен жаңылышам да. Аны агайдын өзүнөн сураш керек го. Ата, силер райцентрге барбайт белиңер? Жок. Эмне болду? Мага райцентрге. Ай, ким келди карачы? Ай кызым. Дүкөн чеже болсо биз үйдө жоктук кайчы. Эми айылгасы эртерээк алып келип берсин эми. Мен кайра келбейин, ата энеңе жакшылап айтып койсоң. Мен да карыздарды баарын чогултуп жүрбөйм. Макул. Айтып кой ошондо. Керегин айтып кой. Жакшы барабыз. Дүкөнчү эжекен, карызды эртелесин дейт. Асабия дейт эле. Жок, дагы кармап атышат. Эме, жана райцентр жөнүндө эмне сурадың эле? Жөнү сураткам. Ой, текшерчи, күйдүбү? Күйдү, ооба, күйдү. Изоляторун алмаштырып койдук. Жакшы иш бүтүрдүк, жактыбы? Рахмат байке. Эме, бул байкенин атын жазып коесуңбу? Аты Жолчубек. Жолчубек. Бул байкенин атычы? Ким элең? Талай. Болду да. Эмки жумада келем байке. Эмки жумадан эмне келесиң? Эмне деген сабак бул? Качан бүтөт? Бул сабак эмес, биз жөн гана жума сайын жазып турушубуз керек. Жума сайын эмнеге жазасың? Сен мындай кылчы. Айылда башка толтура иштер бар го, жакшы иштер бар, Башкаларга деле барчы. Макулбу? Эмне сиз? Мен келбесем эле жакшылык жасабайсызбы? Жакшылык жасайм. Таң текшерүүчү сенден башкасы жетишпей атты эле, жүр кеттик. Сага да бир ой союп берип кутулат окшойм, Басмасын. Гапыр, каяктасың? Эмне туруп алдың? Тынч жата албайм. Гимназияга барып келейинчи. Мектебиң сопсонун эле турат. Жатып эс ал, азырынча сага болбойт турганга. Өзүм жашынакай эле сезип калдым. Мынакей. Кана. Болдучу. Гимназияны ким ойлойт? Сен мектептен бөлөк бир нерсе ойлойсуңбу? Ден соолук, үй бүлө, балдарымчы? Жок дегенде мен ойлоп койсоң боло? Көрөсүң. Кийин абышкаң менен сыймыктанасың. Алдагы кебетең менен сыймыктанчы абышка деле жок калат го. Болдучу, андан көрөк атамдарга барып келчи. Сарсана болушса керек. Сарсана кылбайын десең анда жүр чогуу барып келели. Мен дайыма жалгыз барам, күйөөсү жок деп. Болду, барып келчи. Ошол. Комиссияны жакшы тостук, жакшы узаттык. Андай деле эч кандай критика айткан жок, Айгүл? Ооба, мындай сурап байкаштырышты, эч кандай жаман эле нерсе. Эмнеге айткан жоксуңар? Эми сен оорубасаң тынчыңды албайлы дедик. Анан комиссия сурашты. Олимпиадага даярдык боюнча. Биз ойлонуп жооп берели дедик. Эмне дешти? Эмнелерди текшеришти? Андай деле сын айткан жок. Көргөндөрүн жакшы эле жазып алды. Болгону балдардан экзамен алды.
Бирок 45 мүнөттө эмес 30 мүнөттө жыйнап алышты. Кандай? Мунун неси жакшы я? Гапыр. Ага менен анча ачууланасың. Сүйүнбөйсүң комиссарын жакшы узатканыбызга. Көрөм жакшы узаткандардай, силер эч нерсе билбейсиңер. Ага, сизге эчтенген болбойт. А сиз болсо Олимпиадан го биринчи сабакты аягына жакшы өткөнү үйрөнүп алыңызчы. Мен кеттим. Билгениңди кылып ал. Жақсы қарағай, мен тосып олайын. Қой жер. Жақсы, ата. Жақсы айланайын. Жерге қой. Жоқ, мен өзім біліп өтірім. Қой, келе. Амын өзім біліп өтірім. Келе. Ушунча орын мені көтеріп емне қыласың? Қапыр қайда? Ес алып жатат, теге келейін деп отқан анан. Тұрғанға болбойт деп қалдырып қойдым. Жақсы болып қалды ма? Жақсы. Жүре қой. Өзің жақсы, өзің. Өзіңіз қандай, апам қандай жақсы. Апам жүре өтті. Ата, апа, автобус келген жетішіп қалайын. Қой отыр айланайын. Мен картошка ет салып қояйын, алып жүріп қояйын. Салып бер. Азыр. Келіңіз апа, ысығырақ чай. İçtim айланайын. İçtim. Өзің қандайсың қызым? Жақсы. Түйшіктің барын сен тарттың. Капыр эми мындай үйдө да тура аласың. Ал чагал мектебине кетип калгандыр, Айланайын. Сен эми оор басырыктуу бол кызым. Оор ташты сел де курдунан жылдыра албайт. Садага болоюн. Садага болоюн, бакушум. Балакеттиң далайыным. Илева, айланайын. Эми эмне кыл дейсиң? Мен бул уулумду ушу мектеп ичинде төрөп койгон окшоймун. Эми кантебиз анан? Чыдап тур. Үйлеп айланайын, чыда, үйлеп, чыда, садаган болайын, чыда, айланайын. Мен жок гимназияда башаламан. Сен укпай эртерээк эле бара берсең болмок экен. Атам апам жакшы экен. Рахмат сурап койгонуна. Бара калып эле даттанып кирсең керек, Мен алардын баласы эмес эле сен кызысың. Сеникин жактайт. Анан баласы болуп барып койбойсуң? Болдучу кайра баштабай. Ансы деле проблема толгон токой. Кочкор айда тарынып кетип калды гимназиядан. Өзүн өзү билип өтүгүн төргелип, анан кетип калганга карабайсың. Же комиссия келсе чакырышпайт. Анан мен аларды ушканга акым барбы? Айтчы. Айгүл келген. Сен чакырып. Кандай? Мен аны киргизбей койгом. Сен неге антесиң? Неге мени чакырбайсың?
Өзің араңжан жатсаң. Эмне деп айтам? Кыйраттырсың. Эми комиссия эмне деп айтып барат, Кудай билет. Гимназия эмне болот? Койчу ошо гимназияңды. Карачы, кандай шартта жашайбыз? Өз ата-энеңди көрбөйсүң. Түйшүктүн баары менин мойнума үйүп коюп. Гимназиядан башка менен ишим жок. Жок дегенде үйдө бир нерсени оңдоп койбойсуң. Андай болсо бар, башка бирөөгө тийип алчы. Ошо сага баарын оңдоп берсин. Программаң туура эмес экен. Эмнеси туура эмес экен? Министрдин талабына таптакыр жооп бербейт. Өзүм билгендик. Мына карагылачы. Кайдагы бир дайны жок бир кружоктор. Такыр бир ойго келбеген бир сабактар. Кайсы сабакты айтып атасыңар? Мисалы, инсан таануу сабагы. Эми анын эмнеси жакпай калды силерге? Карасаң, Разаковду таануу, Абдрахмановду таануу деп турат. Дагы ошол эле сабакта Убайдулла деп завхозунду кошуп коюптур. Ай, Абдрахманов кайда дагы, сенин завхозуң кайда? Убайдулла аке Абдрахмановдай чоң иштерди кылбаса дагы, инсандык сапаты боюнча ал адамдардан кем калбайт. Биз бул сабакта адамдардын инсандык сапаты боюнча сөз кылабыз. Койчу, каяктагыны баштабай. Андан тышкары, мектепке берилген жердин иштеткени жөнүндө, анын каражатын кайда кетиргениңер жөнүндө эч кандай отчет жок. Ошол каражаттарды кандай пайдалануу жөнүндө биз менен акылдаштыңарбы? Жок. Ал жерде атайын гимназияга бөлүп берген. Туура, гимназияга берген. Мамлекетке берген. Бирок сага эмес да. Мамлекеттик жер болгондуктан бизден уруксат алыш керек болчу. Ансы аз келгенсиң. Мектептин ресурсун максатсыз колдоңуз. Каяктагы бир жанагы ата-энелер мектеби. Кайдагы бир балекет. Гимназиянын ага эмнеси кетип атыптыр? Эмнеси дегениң кандай? Сен мектептин ар бир класстарын, ар бир кабинеттерин колдонуп жатасың. Алар окуп жатканда светти коротуп турсуң. Аны ким төлөйт? Мамлекет. Ай, бул деген нецелевое использование дегенге жатат. Анан евро ремонтун каякка ия? Мектебиңдин кабинеттерин бүт текшерип чыктык. Соп-сонун эле акталып, сырдалып турат го. Акталып сырдалган менен евро ремонт эмес да. Текшерүү берип, мынакей жакында эле экзамен алдык. Жарымынан көбү 2 менен 3 алышты. Силер эң биринчи мугалимдердин жашоосун китептерди евро кылып алгачы. Анан калган өзүнөн өзү евро болот. Айтыңлачы, эмне дегиңер келип атат силер? Эксперимент бүттү. Полный провал. Гимназияңды жабабыз. Ай, гапыр кандайсың? Орай. Гүлсара, Ислам.
damgan göz yaş camda